Эң биринчиден кайсы жерде отурган жерде Алланын аты айтылбаса, ал жаман отуруштардын бирине айланып калышы мүмкүн дейт да. Ошон үчүн бисмиллахи рахмани рахим бардыгыбызды аман эсен ушул жерге отургузган, ушул жерде жеп ичирген, ырызкы берген Аллага чексиз мактоолор болсун. Бардыгыбызды караңгылыктан жарыкка чыгарган, кандай жашаганды үйрөткөн, бейишке кандай киришти үйрөткөн пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн түпкү тамырынан салам салаваттар болсун. Эгер дүйнө жүзүндө 100% акыл болсо, ошонун 1%-ин канча азыр 7 миллиард адамбызбы? Ага чейин келгенде канча 10 миллиард, бияк 10 миллиард, кыскасы триллиард адамга бир гана процентин ошо адамдарга бөлүп берген акылдын 99%-ин биздин пайгамбарыбызга бөлүп берген. Ошол пайгамбарыбыз айткан хадистин маанисинде бир дагы адам бейишке кирбейт ыймандуу болмоюнча. Бир дагы адам бейишке кирбейт ыймандуу болмоюнча, бир дагы адам ыймандуу боло албайт бири-бирин жакшы көрмөйүнчө. Мейли ал намаз окуган болсун, зекет берген болсун, бирок өзүнүн мусулман деп биртуган деп жакшы көрө албаса, ал толук мусулман боло албайт. Ошондуктан мына жерде отурган эжелерди, байкелерди бардыгыңыздарды чын жүрөгүмдөн айтып атам. Чын жүрөгүмдөн Алланын наразы үчүн сиздерди жакшы көрөбүз. Дагы ошол пайгамбарыбыз айткан хадистин маанисинде өзүңдө каалаган жакшылыкты бирөөгө толук кааламайын, сен толук мусулман боло албайсың. Мейли сен элдердин баары сени берешен деп мактазын, сени баары мыкты деп мактазын, сени көп намаз окуйт деп мактазын. Бирок мен өзүмө кандай жашоону каалайм? Өзүмө бактылуулук жашоону, балдарым ден соолукта болсо, бала чакалуу болсом, бул дүйнөнүн да жакшылыгын көрсөм, акыреттин дагы жакшылыгын көрсөм, ошондой нерсени кааласам, бардыгыңыздарга да ошондой каалап кетмекчимин. Аллах Таала Курандын маанисинде айтат: биз берген жакшылыкты эзепке салсаңар, эзептеп бүтө албайсыңар дейт. Мисалы, кулак берип кулактын угузганы, бут берип буттун бастырганы, бул жашоо сыноо жашоо, эжекелер, байкелер, бул жашоо утурумдук жашоо, бүгүн бар, эртең жашоо. Канча деген бийлер келген, фараон келген, канча деген мына Ленин келген, бүттүк жашоодон кеткен. Биз дагы кетебиз. Аллах Таала бирөөгө берип сынайт экен, бирөөгө алып сынайт экен. Кудай буйруса, биз ушундай кандай сыноо болбосо да, Алланын сыноосуна чын жүрөктөн сабыр кыла турган болсок, кандай сабыр, чырайлуу сабыр кыла турган болсок, Кудай буйруса, иншалла бейиште сиздердин балким ушул нерсеңизди алган чыгар, бирок бейиште бизде болбогон нерселер сиздерде болот. Кудай буйруса, иншалла болот. Алланын алдына барганда, сен менин көзүмдү ушундай азиз кылып койгондо дагы, Алла мен сен үчүн чырайлуу сабыр кылдым эле деген. Сиздердин даражаңыздар, Кудай буйруса, мен терең айтып кете алам. Аллах Таала мээримдүү зат, Аллах Таала ырайымдуу зат, Аллах Таала адилеттүү зат. Ар бир нерсенин өзүнүн ордуна койгон зат. Ар бир нерсени эч качан Аллах Таала бул дүйнөдө алып коюп туруп, акыретте да башка кылып койбойт. Кудай буйруса, сиздердин даражаңыздар ал жакта эч кандай оору болбойт, эч кандай жакта көрбөй калдым деген болбойт, укпай калдым деген болбойт, база албай калдым деген болбойт. Только жашайбыз, Кудай буйруса. Ошондой жашоо Кудай буйруса келет. Аллах Таала Курандын маанисинде айткан: ар бир жан өлүмдүн дамын татат. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, качасыңбы, качпайсыңбы, баары бир өлөбүз. Бул жашоо сыноо жашоо. Биз бул жашоого сыноо жашоо үчүн келгенбиз. Бул жашоодон өтөбүз. Кудай буйруса, ушундай чырайлуу сабыр кылсаңыздар, эң негизгиси көздүн көрбөй калганы бул проблема эмес туганда. Бирок көдөндүн көрбөй калганы чоң проблема да. Канча деген адамдар, мисалы, сиздерди көрүп мен ушундай толкунданып, даже илагымда келип турат, мынакей бирөөнү айттыңыздар, 10 пара Куран жаттап алды деген. Мен көзүм көрүп туруп анчалык пара жаттап алган эмесмин да. Мынакей англис тилинде мына Гүлзат эже, мен даже ушундай, мен сиздерди көрүп туруп ушундай ойлодум. Кыргызстанда сиздер кызмат кыла турган мыкты кадрлар бар экен араңыздардачы. Мыкты Кыргызстанга кызмат кыла турган, азыркы кызмат кылып аткандардан 10 эсе сиздерде Аллах Таала ушундай возможностьтарды берген экен. Аллах Таала кадыр зат. Биз өмүр бою ушу менен көрүп калбайбыз дегенде да үмүт кылыңыздар, Алладан дуа кылыңыздар. Аллах Таала көргөн бести бардан жок кылган, жоктон бар кылып койгон Аллах Таалага көрсөтүп коюш проблема эмес да. Ошондуктан бардыгыбыз Аллага кайтайык, Алладан дуа кылайык. Кудай буйруса, иншалла жакшы болуп кетет. Кудай буйруса, сиздерди көрүп мен өтө ушундай таасир алдым. Жашоомдо кээ бир нерселерде ушундай болуп турса дагы сиздер мага бир чоң бир мотивация бердиңиздер да. Канча жашоодо акча таап атсак дагы, бала чакабыз бар, көзүбүз көрүп турсак дагы, жашоодо ушундай жан кээде ушундай жашоого Аллага ушундай наалат айтканда, бүгүн сиздерди көрүп, мынакей могу артисттердин бардыгы, блогерлердин бардыгы, ырчылардын бардыгыбызды сиздер Аллага бир ушундай чоң шүгүр кылганга сиздер чоң мотивация бердиңиздер. Биз дагы Биз ушул нерсеге мен просто өзүмдүн күнөөмдү алып атам да. Аллах Таала бизге иш берген, бизнес берген, бирок ушундай сиздерге биз кызмат кыла албай
ушундай өткөргөн күндөрүбүзгө келип атак да. Бул көздүн көрбөй калгандыгы биз айттык го, проблема эмес. Көдөнүн көрбөй калганы проблема да. Канча деген көз көргөн адамдар бар. Ушундай узак жашаган, бирок узак ушундай Кыргызстанга зыянын келтирген адамдар бар. Бирок кээ бирлер көрбөгөндөр бар. Аз жашоо жашайт. Бирок көп кызмат кылышат. Кудай буйруса биз сиздерге дагы кызмат кылабыз. Аллах Таала баарыңыздарды эки дүйнөдө бактылуу болсун. Баарыбызды болсун. Бактылуу болобуз. Эч кимге зар кылбасын, эч кимге кор кылбасын. Кудай буйруса сиздер ушул нерсени сабыр кылсаңыздар, бейиште сөзсүз көрөсүздөр. Иншалла көрөсүздөр. Ушул отурган кандай чын болсо, бейиште да ошондой отура турган керек.